Улуттук адабият оор жоготууга учурады. 22 июнь күнү 88 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, көрүнүктүү жазуучу жана котормочу Шаршеналы Абдылдаев узакка созулган оорудан соң дүйнөдөн өттү. Шаршеналы Абдылдаев 1937 жылы Кемин районундагы Бейшеке айылында жарык дүйнөгө келген. 1956-1961 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүндө билим алып, аны аяктагандан кийин чыгармачылык жана кесиптик жолун Кыргыз СССРнин мамлекеттик телерадио комитетинде редакторлуктан баштаган. Андан соң Кыргызстан басмасында, СССР мамлекеттик басма комитетинин Кыргыз бөлүмүндө, Ала Тоо адабий журналынын редакциясында, Жазуучулар союзунун Кыргызстандагы адабият фондунда, ошондой эле жогорку кеңештин редакциялык басма бөлүмүндө узак жылдар бою үзүрлүү эмгектенген. Шаршеналы Абдылдаевдин чыгармачылык дүйнөсү кеңири жана көп кырдуу болгон. Анын калемине таандык повесттер, очерктер жана котормолор кыргыз адабиятын жаңы темалар менен байытып, дүйнөлүк көркөм дөөлөттөр менен жакындаткан. Ал жазуучулар, журналисттер жана кинематографисттер союздарынын мүчөлөрү болгон. Шаршеналы Абдылдаевдин үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөбүз. Анын жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Садыр Жапаров, Нурланбек Шакиев, Адылбек Касмалиев, Марат Иманкулов, Эдил Байсалов жана башкалар.